Рахмат, Айдосов, Айболот. Саламатсызбы, мен Улуттук университетте бүгүнкү күнү мугалим болуп иштейм. Бул мыйзамды биз өтө жакшы кабыл алдык, өтө туура убакытта болуп жатат. Анткени Кыргызстанда 30 жыл кичинекей тарыхы болгону менен көптөгөн бизде саясий кырдаалдар болуп, эң негизги себеби ушул шайлоо болгон. Анан азыр мына бир аракет болуп жатат, ушул депутаттардан, ушул мамлекет тарабынан ушул кырдаалдарды мындай жеңил жол менен өткөнгө. Азыр сунушталып жаткан мыйзамда бардык мындай кызыкчылыктар бар экен. Бул жерде партия дагы катышса болот деп атат, одномандатный депутаттар, кандидаттар да катышса болот деп атат. Мындай карасаң бардык жагынан жакшы экен. Албетте бул жерде кемчиликтер бар экен. Албетте баягы 1000 агитатор деген бул менин оюмда бир аз көбүрөөк. Бүгүнкү күнү мүмкүн кайра агитаторлордун санын азайтканга аракет кылыш керекпиз. 500 деле бул көп. Анткени коррупцияны биз өзүбүз бардыгыбыз күрөшүп атабыз. Бүгүнкү күнү билим тармагында дагы катуу күрөш болуп атат. Бирок ошого карабай мынау депутаттар өздөрү мисал болуп берген ордуна булар болсо кайра көбөйтүп атат агитаторлорду. Албетте бу жерде туура пикирлер айтылды. Буну караштырыш керек. Экинчи нерсе, бул жерде мыйзамда баягы шайлоодо катышкан адам жеңүүчү, андан кийин эңки келген адам шайлоосуз эле кайра депутат болуп калат деген жери дагы бул жаңы бир инновация болуп атат. Бул кызыктуу нерсе. Бул жөнүндө дагы мүмкүн ойлоштуруш керек. Анткени ал жерде дагы ар түрдүү интригалар бар. Өзүңөр деле катышып жүргөнсүңөр саясий күрөшкө. Кээ бир талапкерлер кандай нерселерге барганга даяр болгонун баарыңар билесиңер. Ошол эле убакытта менин оюмда азыр мына туура айтылды бул жерде. Бүгүнкү күнү биз интернет доорунда жашап жатабыз. Санариптештирүү. Интернетте эле бүгүнкү күнү мындай коомдук пикирди түзгөнгө өтө күчтүү инструмент болуп калды. Мүмкүн агитацияны ушул жакка буруп, Борбор шайлоо комиссиясы ушул мамлекет тарабынан баягы платформа болуп берип, ушу кандидаттар чыгып катышканга керек болсо аларда обязательно надо вот этих кандидатов, чтобы они участвовали на этих мероприятиях, потому что есть факты, когда они просто игнорируют мамлекетке каршы чыккандыкта талапкерлердин. Ошол нерселерди дагы контролдош керек. Анан үчүнчү нерсе, могу жерде милициянын адамдары отурат, милициядан келген. Булардын дагы ишине көптөгөн наразычылык бар. Бүгүнкү күнү талапкерлер тарабынан, башка саясатта катышкан адамдардан. Анткени шайлоо убактысында булар дагы өзүнүн ишин так аткарбай, ошол себептен дагы бир кандайдыр ызычуулар болуп кетип атат. Потому что бывают спорные, конфликтные моменты. И в эти моменты милиция почему-то бездействует. Же бир сөздөр чыгып кетет ал жерде, тигин таанышы, бунун досу, тигин тууганы деп. Буга дагы бир кандайдыр мыйзамда ушул милициянын, күч органдарынын ордун көбүрөөк кылып, алар дагы контролдогонго, көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп бергенге бул мыйзамда ушундай нерселер болуш керек деп эсептейбиз. Биз түшүнүп атабыз, бул өтө мындай татаал мыйзам болуп атат, өтө мындай кылдаттык мамиле менен буга караш керекпиз. Эртең болсо шайлоо убактысында ушул аска зоону, ушул ашууну түз өтсөк, эртең Кыргызстандын келечеги жакшы болот. Ошого силерди сунуштайм, жоопкерчиликтүү мамиле кылганыңарды. Рахмат.